Салам алейкум. Бүгүн 3 октябрь 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Nissan Almera машинебиз мына сентябрда келген. Азырда кайра келди. Каприздери менен ошо чек жанып, баленин баары болгон. Анан мен муну машина жаңы келгенде лаунч менен диагностика кылгам. Мына момундай ошибкаларын көрсөтүп аткан ошондочу, мына кызыл менен күйүп атпайбы. Андан кийин бир сыйра ремонт кылдым. Анан кайра диагностика кылганда мына бүттү. Ошибкалардын баары кетти, чек жанбай калды. Бүт нормальный болуп, азыр ататынакка иштеп атат. Эч кандай айдаганда дагы ары бери тест-драйв кылганда дагы эч кандай машина ошибка алган жок. Анан азыр муну эми айтып берейин. Бул эмнеден болгонун. Мына азыр силерге көрсөтөйүн. Так. Мына көрдүңөрбү? Чек жок. Машина сонун оталып атат. Ары бери айдадым, бүт нормальный. Эми мунун причинасын силерге азыр айтып берейин. Мен машинени полностью текшерген эмес убагында. Көрсө, баленин баары мына. Баленин баары эмнеде экен? Баленин баары мына массада экен. Мен мына дополнительный провод коштум кузовка. Вот, массасы сразу жакшы болуп калды. Анан машиненин бүт каприздери кетти, ошибкалары кетти. Бүт ойлогон нерсенин баары башкача болуп чыкты да. Анан көрсө бул массабыз мына маяктан Nissan Almera'ныкы. Могу бир эле мында коробкасына эле кошулат экен. Андан аркылуу бүт кузовуна кетип чыккан да. Анан вроде бы мындай көзгө илинбеген эле, болбогон эле нерсе. Кен карап эле ойлойсуң, масса бар, бүттү машина нормальный. Жок. Кузовка өзүнчө масса кошуп койгула. Бүттү, машинеңер соп-сонун жүрүп калат. Бул эми любой эле машинеге таандык. Ошондой көрсө ошибка ушундай эле экен. Эми машинебиз четко жүрүп жүрөт. Мейли эми көрүшкөнчө сак саламатта. Пока.